Бишкек шаарында 20-22 сентябрда футзал көрөрмандары үчүн чыныгы майрам күтүлөт. Бул күндөрү Кыргызстан курама командасы Жапония менен 2 жолдоштук беттешти өткөрөт. Быйылкы жылкы Таиландда өткөн Азия кубогунда дал ушул Жапония командасын Кыргызстан 3-2 эсебинде жеңип алган эле. Күн чыгыш өлкөсү бул беттештерге даярдык көрүү үчүн 15 сентябрда Бишкекке учуп келишти. Жаңыланган Жапония курама командасы азыркы тапта Газпром спорттук комплексинде машыгууларын өткөрүп жаткан чагы. Биз бул курама команданын аталган жолдоштук беттештерге кандай даярдык көрүп жатканынан кабар алдык. Жапониянын башкы маштыруучусу Такехаши Кенсуке бул командага ийгиликсиз өткөргөн Азия кубогунан кийин жаңы дайындалган. Андыктан бул беттештер ал үчүн өтө маанилүү экендигин айтат. アジアにおいて今非常に力をつけてきている。 Бизди Бишкекте эң мыкты деңгээлде кабыл алып жатышат. Машыгуулар жана жашоо үчүн жакшы шарттар түзүлүп, достук беттештерге оптималдуу даярдык көрүп жатабыз. Кыргызстандын курамасы абдан чоң потенциалга ээ. Мен улуттук курамада оюнчу болуп жүргөн учурда да күчтүү команда болчу. Ал эми Азия кубогунда да Кыргызстан жакшы оюн көргөздү. Андыктан биз атаандаш катары ушул команда менен ойнойлу деп чечтик. Менин оюмча, Луис Бернат Малина бул команданын машыктыруучусу болуп иштеп баштагандан кийин команданын сапаты дагы жогорулады. Кыргызстан оюнчуларынын мыкты физикалык даярдыгы күчтүү жактарынын бири деп эсептейм. Улуттук курама команда үчүн ар бир оюнда жеңишке жетүү приоритеттүү. Бирок командада муун алмашуу болгондуктан көпчүлүгү үчүн бул алгачкы эл аралык беттеш болот. Бирок ага карабастан ийгиликке жетүү үчүн аракет кылабыз. Азия кубогунан кийин курамабыз дээрлик өзгөргөн жок. Бирок бир нече жаш оюнчулар катарга кошулду. Командабыз акырындап жаңыланып жатат. Жаш оюнчулар бар. Муун алмашуу жүрүп жатат. Биздин команда басым жасаган сапаттардын бири ылдамдык деп эсептейм. Ушуну келе жаткан оюнда колдоно алабыз деп ойлойм. Муну менен катар Кыргызстан курама командасы да бул беттештерге кызуу даярданып жаткан учуру. Башкы маштыруучу Луис Малина курамдын тизмесине 19 оюнчуну чакырды. Команда күнүнө 2 жолдон машыгуу өткөрүшүүдө. Башкы маштыруучу бул оюндарда Жапония командасын таң калтырып кое алабыз деп билдирди. Даярдык өз нугунда жүрүп жатат. Азия кубогундагыдай эле мыкты оюн көргөзөбүз деп ишенем. Азыркы учурга чейин баары жакшы, бирок дайыма күтүлбөгөн жагдайлар чыгып турат. Ага карабастан жакшы оюндарды көрсөтүүгө даярбыз деп ойлойм. Бирок албетте Жапония курамасы үчүн сюрприз даярдап жатканыбызды айта алам. Бул рет бир топ улуу муундун оюнчулары чакырылган жок. Эгерде алар Суперлигада жакшы оюн көргөзө турган болсо, келечектеги турнирлерде алар менен иштешебиз деп ойлойм. Быйылкы сезонду Беларусь чемпионатында өткөрүп жаткан чабуулчу Данияр Талайбеков команданын даярдыгына токтолду. Бастарбы биздин курама команда азыр аябай жакшы деңгээлде машыгып жатабыз. Эки тренировкадан болот күнүнө. Албетте биз билебиз, чемпионат Азияда биз аларды биринчи оюнда утулганбыз. Азыр алар келди, алар деген жөн келген жок. Алар деген аябай даярданып келишти. Эмнеге дегенде эртерээк келишти Кыргызстанга, биздин паркетке көнүп отурушат. Алардын жакшы оюнчулары да кошулган, Азияда ойнобогон. Биз анын баарын билип, аларга биз өзүбүз үчүн дагы, анан кыргыз элине да үчүн жакшы оюн көрсөтөбүз деп ишенебиз. Эмнеге дегенде биз деген ал жөнөкөй жөн эле утуп алган жокпуз деген деңгээлибиз менен дагы бир жолу утуп койгонго аракет кылабыз, болгон күчүбүздү жумшайбыз. Эсиңиздерге сала кетсек, бул оюндар 20 жана 22 сентябрда Газпром спорттук комплексинде кечки саат 20:00 орун алат. Келип, Кыргызстан курама командасын колдоп кетиңиздер.